Жалал Абад шаарында 16-июлда марқұм дин алымы Чубак Ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган «Өчпөс өмүр» аттуу илимий конференция өтөт. Учурда даярдыктар кызуу жүрүп жаткандыгы айтылды. Эми бул илимий конференциянын темасы Чубак Ажы Жалиловдун ошол элесине арбагына арналган «Өчпөс өмүр» темасында илимий конференция болот. Бұл илимий конференцияда бир нече адамдарга темалар бөлүп берилген. Алар ошол Чубак Ажынын төрөлгөнүнөн баштап чоңойгону, жана илим алгандыгы, жана илим алгандан кийин эли журтка мусулмандарга кылган кызматы, мына ушунун бүт бардыгы ошо докладта айтылып өтүлөт. Белгилүү алым Чубак Ажы Жалилов өткөн жылы 11-июлда пневмониядан улам каза болгон. Кыргызстанда диний сабаттуулуктун өсүшүнө салымы чоң экендиги жанында жүргөндөр тарабынан айтылат. Анткени ар бир жарандын суроосуна жооп берип, ар бир жаранды бирдей көргөндүгү бааланат. Мага элдер көбүнчө айтып да калат эле. Нематулла Ажы, Чубак Ажыга айтып койсоңуз, ошого окшогон жанагындай өтө жөнөкөй суроолорго убактысын кетирбей, кадырын кетирбей, мындай бир олуттуу суроолорго жооп бербейби деп, ана мен бул нерсени Чубак Ажыга да айттым. Чубак Ажы, бул мен айтайын деген жокмун, бул аманат болгондугу үчүн сизге айтып коюшум керек. Бул элдин аманаты дегенде, Нематулла Ажы мен деле билем дейт, ал суроолорго жооп бербей койсом деле болот. Бирок эгерде ошол адамдардын деңгээли ошондой суроодо турган болсо, жооп бербей койсок, алар ошол эле жерде тура берет дейт да. Эгерде мен ошол суроого жооп берсем, бул бир тепкич жогору жылат дейт. Андан кийин ал суроону бербейт, андан кийин андан жогораак суроону берет деп, караңызчы, бул киши ушунчалык жөнөкөй адамдардын дагы ички дүйнөсүн түшүнө билген инсан эле да. Буга улай эле 17-июл күнү Сузак районунун Барпы айылында алым Чубак Ажы Жалилов атындагы мечиттин ачылыш салтанаты болот. Учурда мечиттин курулушу аяктап калган. Бул мечиттин курулушу башталган учурда маркум Чубак Ажы келип капсула салып баштап берген. Кана, Ажыга. Бисмиллахиррахманиррахим. Yakşı terderdi mi? Acıken taşlatıp kalış gerek. Bu acıkenin her bir taş degeni. Geçenesen tersinde. Bu her bir taş degeni altın ötesi. Чубак Ажы Жалилов өткөн жылдын 11-июлунда оорудан улам каза болуп калган. Бүткүл мусулман коомчулугу аза күтүп турган чакта Камчыбек Ташиев Чубак Ажы Жалилов капсуласын салган мечиттин атын Алым Чубак Ажы атындагы мечити деп атаган. Бул мечит Кыргызстандагы Чубак Ажы Жалилов атындагы алгачкы мечит болуп саналат. Курулуш иштери толугу менен Камчыбек Ташиевдин каражатына бүткөрүлүүдө. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.